Баткенде сиз берген протокол негизинде бүгүн күндө протокол менен меморандумдун айырмасын билесиңби? Протоколду ратификацияга киргенде Исмаил Исаков артта кайтарган. Протокол эч качан мыйзамды ратификацияга алып келгенде сиз жакшы билесиңиз, 10-жылы Исмаил Исаков артта кайтарды. Болсом карайын. Протокол эч качан ратификация болбойт. Мына парламентте отурган Акбөкөндөн сура, парламентте отурган Камчыбек Кыдыршаевичтен сура. Эч качан. Муну менен дагы бир жолу эки чекендигиңди далилдеп атасың. Сабатсызсың, иним. Өтө сабатсызсың. Жогорку кеңешке кирген байтыңызчы? Кирбейт ал жогорку кеңешке, протокол кирбейт жогорку кеңешке. Өтө сабатсызсыңар, билесиңби? Окуй албайсыңар да ошончо. Ошончо момундай болуп шпаргалка көтөрүп жүрөсүңөр. Билбейсиң да, айланайын. Жогорку кеңешке мыйзам кирет, закон о ратификации деп. Протокол кирбейт эч качан. 10 жыл издесең да таппайсың. Кирген 11-жылы комитеттен аркага кайтарган. Кийин өкмөт муну кайтарган. Мен көрсөтөм аны. Комитеттен аркага кайтарса эмнеге айтып атасың мага? Кантип кирет парламентке? 11-жылы Мадумаров жумушсуз. 2 жыл жумушсуз жүргөндө 11-жылы караганды эмнеге айтасың мага? Протокол боюнча мен Адахан Кесебаев сөзүн тактап айтып коеюн, толуктап. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Может быть, закон о протоколе ратификации, это другое дело. Ошондо сиз өзүңүздүн билбегендигиңизди, сабатсыздыгыңызды айтып коюп атасыз. Протокол кирбейт. Уруксат этсеңиздер, мына өкмөттүн токтому 25 январь 2012 жылы номер 52 отозвать из Жогорку кеңеши Кыргызской Республики проект закона о ратификации протокола между правительством Кыргызской Республики. Проект закона о ратификации протокола деп турат. Билбесеңер, түшүнбөсөңөр, чала сабат болсоңор сүйлөп эле койгулачы берди. Эми урматтуу Улукбек Точубаевич, сиз биздин сабаттыгыбызды текшере турган адам эмессиз.